Урматтуу мекендештер, келиңиздер, окуңуздар, иштеңиздер, иш жеңил, кыйналып мына таксиде же башка грузчик болуп иштебестен келип ушу кесипти тандап окуп иштеп кетиңиздер. Окуп өзүңүздөр алып кетсеңиздер болот экен. Жеңил эле негизи окуу болгону бир аз тил билип, эми кошумча тил ашыкчалык кылбайт. Анан компьютерный грамматика болсо эң сонун болот. Мен биринчи потокто окуп, жумушка караштуу жакшы көңүл буралган жокмун. Эми экинчи потокто продолжение кылам. И буйруса ошо эки кесип менен дальше кеткени ниеттенип жүрөм. Адам жетишсиз экен бул тармактачы. Азыр ушу эптеп эле ушу үйрөнүп, эмне кылып мурун мисалы опыт сурачу эле, барсаң опытың бар, бунун бар. Анан жок, анда азыр барсы ушу окудум, ушу бир ай берсеңер иштеп кетем десең эле сразу эле жумушка чакырышат экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коңуздар. Жакшы кабар, Нурсултан Болотбеков агай учурда Москвада экен. Агайды билесиздер, Кыргызстанда инженер ПТО тармагында мекендештерге сабак берип жүргөн мына Сапар Туратов досубуз бир айдан алдын убакта тартып, ошол инженер тармагын түшүнгөндөр болсо, же болбосо ошол Кыргызстанда бир компьютер чукулап иштегендер, бул жакта жүргөн башка жумушта иштегендер болгон болсо, келиңиздер, бир айлык курс бар. Бир айлык курстан кийин ошол 120 миңден 200 канча миңге чейин айлыктарга жумуштарга орношушка жардам беремин. Бир ай курсумду окуңуздар деп агайды тартты эле. Кудай насип этип мына 10дон ашык биздин мекендештер окуп, буйруса учурда жумушка орношуп, дагы ошого окшош сыяктуу ролик, рекламный ролик болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр иштеп аткан мекендештерден кандай жумуштарда иштеп атат, айлыгы кандай болуп атат. Негизи бул тармакты дейт ошол интернетте, ошол компьютердик ичине базовый тармагын түшүнсө эле дейт. Документи болобу, болбойбу ушул инженер ПТО тармагынан өзүбүз жардам беребиз деп атат. Бул жакта дейт, азыр Россияда дейт, документ жагын анча карабай калыптыр. Кагазды билсең, жолун билсең, любой жакта иштесең болот экен дейт агайчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Буйруса алдыңкы мүнөттөр аябай кызыктуу болот экен, ишеничтебиз. Бүгүн акыркы күнүнө келип калыппыз. Биринчи курс бүтүп, жумушка келгендер келип иштеп аткандар бар экен. Ассаламу алейкум агай. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Жакшы келип алдыңызбы Москвага? Шүгүр. Иштеп атабыз. Талап кандай экен мекендештерден? Ушул тармак. Ушу тармакта талап көп экен. Чалгандар, сурагандар, кызыккандар аябай көп болду. Арасынан ошо биринчи поток чогулду, онга жакын адамды окуттум буйруса. Ошо бүтүрүп азыр акыркы выпускной неме чогулушка чакыргам. Сиздерге дагы кош келипсиңер. Анда эмес өздөрү менен сүйлөшөлүк агалар да. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Окудуңуз? Кандай болду? Жумушка кирдиңизби? Урматтуу мекендештер, мен ушул тармакка ошо окууга бир ай курс окуп, азыркы күндө ишке кирдим. Иштеп атам, ишим жакшы, жеңил. Бир аз башында кыйынчылык болду, азыр үйрөнүп, жакшы иштеп калдым. Ошо агай үйрөткөн сабак тили ошол жакта практика жүзүндө иштеп кеттим. Иш жеңил. Келиңиздер, окуңуздар, иштеңиздер, бардыңыздар. Бул тармактан түшүнүүңүз бар элеби сизди? Кандай? Буга чейин каякта иштедиңиз эле? Буга чейин биз мен өзү электрикмин, электромонтажник болуп бир офистерде бир иштегенмин. Бул тармакта жаңы иш иштеп атам. Кыйын эмеспи? Жок, жеңил, бул иши жеңил. Тил билиш керек бирок, мындай. Ооба, эми орус тилин билесиң, болсо түрктөрдүн тилин билип иштесе болот. Жеңил, келиңиздер, барыңыздар, иштеңиздер. Сиз айлыкка жумушка келдиңиз азыр, айлыгыңыз кандай экен? Айлыгым меники азыр 120 миң деди, испытательный срокко. Анан ишиме карап, көтөрүлөт. Бир ай иштеп койдум. Кудай кааласа, 11-inde бир ай болот. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Окуй тургандарга, ойлонуп жүргөндөргө эмне дейсиз? Кандай? Урматтуу мекендештер, келиңиздер, окуңуздар, иштеңиздер, иш жеңил. Кыйналып мына таксиде же башка грузчик болуп иштебестен келип, ушу кесипти тандап окуп иштеп кетиңиздер. Жакшы кесип, баардыгыңарды келишиңерди айтып кетет элем. Ишиңизге ийгилик. Мына кыз келиндер дагы окуп атпы дагы, Мына эжекелерден сурап көрөлүк. Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Саламатсыздарбы? Буга чейин кандай жумуш иштедиңиз эле? Азыр жумушка кирдиңизби? Кандай экен негизи? Мындай оңой эле нерсе экенби?
Мен деле башта бул агайдын передачасынан көрүп калып, негиздер каналыңыздардан 1 саат чыккандан кийин 1 сааттан кийин көрүп калып эле агай менен байланышкам. Башта мен деле ушул профессия боюнча ПТОго кызыгып, өзүм жолдошум строй фирмада иштеген үчүн ошого окуп иштеп көрсөм деген оюм бар болчу. Анан ушундай эле көрүп калып чалып жазылдым, 1 ай окудум. Фактически биз бул агай үйрөткөн, теориядан өткөн, практикадан өткөн сабактардын баардыгы эле азыркы жумушта колдонуп атабыз. 1 ай курстун окудум дагы. Түрк фирмага жумушка кирдик. Испытательный срок менен биздикине 130дан 170ке чейин деди. Айлыктыбы? Буюрса 170ке жеткенге аракет кылабыз негизи. Айтайын дегеним, негизи бул тармакты каалап иштейин деп жүргөн мекендештерге, бир тууган эжелерге, байкелерге, аял киши же башка деп тандабастан эле окуп өзүңүздөр алып кетсеңиздер болот экен. Жеңил эле негизи окуу болгону, бир аз тил билип, кошумча тили ашыкчалык кылбайт. Анан компьютерный грамматика болсо эң сонун болот экен. Себеби компьютер менен автокад, анан исполнительный документация башкалардын документтерине жасай турган чертеждорун разбирать эткендин баардыгын агайдын курсунан үйрөнсөк болот. Оңой, жеңил, 1 айдын ичинде баардыгын бизге үйрөттү. Мисалы үчүн бул жактан общий строй боюнча үйрөндүк. Трубопровода, вентиляция, ОВК, электрика боюнча полный өтүп, баардыгын промежуточный программа, отчетность и еще общий отчетность баардыгын үйрөнүп кеттик эле. Жумушка барсак, чем жумуш агайдын курсунда үйрөткөндөрдөн жеңилирээк болот экен. Баардыгы разделге бөлүнгөн. Күнүгө ишиңи аткарасың 9-дан 6га чейин. Графиктери 5-2 жакшы. Буга чейин кандай жумуш иштедиңиз эле? Бул тармак сизге жакын беле, негизи жат эле тармак беле? Жок. Буга чейин мен башта мугалим болуп иштеп жүрдүм, андан кийин банкта иштеп жүрдүм. Кийин акыркы убакыттарда үйдө эле болчумун, балдар менен декретте. Анан ошону пайдаланып окууга келип 1 ай окуп, кийин балдарды эле садикке берип, ошол менен жумушка кирип калдым. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Сизде кандай болду? Саламатсыздарбы? Мен деле ошол тармакты эжем менен үйрөнгөм негизи. То есть информацияны баардыгын бул жактан алдым, өзүм деле проектирование боюнча университетте ошол мен спецмет дал келет, анан өзүм деле кызыгып жүрчүмүн да. Анан бул жактан карасам возможность толтур экен, бул агайдын сабактарын деле баардык информацияларын үйрөнүп, азыр эми ошол өз көзүм менен көрүп, ошол 1-чи потокту бүткөндөр менен мотивация алып, булардан информация алып, билгени келдим. Азыр буюрса кийинки жаңы потогуна мен жазылам. Буюрса мен деле буларга окшоо ушундай жумушта иштеп калам деген үмүттөмүн. Сиз окуп атпсыз да азыр, Азыр жаңы курсуна жазылам, ооба. Жаңы курска жазылганы келгем. Келе тургандар ушул эжекелер менен окуйт экенсиздер, жакшы. Сизде кандай болду? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам мекендештер. Мен 1-чи потокту окуп, жумушка караштуу жакшы көңүл буралган жокмун. Эми 2-чи потокту продолжение кылам. И буюрса ошол эки кесип менен дальше кеткени ниеттенип жүрөм. Өзүм кесибим башка ресторанда эле иштеп, мындай жакшы убакыт бөлө алган жокмун да. Азыр эми продолжение кылабыз. Ошол ниет менен. Ишиңиз ийгилик. Айлыктарын угуп, дух болгондой болуп атабы? Аябай дух болгон. Жеңил экен да. Жеңил жумуш экен го да. Сиздечи? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кармак аласыз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, буюрса. Буга чейин кандай жумушта иштейт элеңиз? Кандай болду ат окуу? Сиз бүттүңүздү же? Кандай болду? Биз бүттүк, баары ушу 1-чи потокто чогуу бүттүк. Анан буга чейин ушу эл катары эле иштеп жүргөнбү ошо. Биз кыргыздар каякта иштесе ошондой эле. Анан ушу 1-чи YouTube'дан көргөм 1-чи потоктун башталышында. Анан көрүп эле мага жакты, сразу жагып эле чалып келгем. Келип окудук 1 ай. Мен бул окуганыбыз мисалы нерсе жакшы, ошо мурун иштеп жүрүп эле ишке аралаштырып, иштен чыкпай эле, иштен кийин келип анча-мынча келе алганды агай дополнительно өзү индивидуально карап өтүп атты бизгечи. Көңүл бурбай койбой, келе албагандары да бирден жиберип, көңүл буруп, жакшы карады, жакшы окутту. Ошентип бүттүк буюрса. Бүтүп азыр ишке уже кирдик. Буюрса эртең понедельник мен чыгам жумушка. Азыр бизге азыр шанс адам жетишсиз экен.
бул тармактачы. Азыр ушу эптеп эле ушу үйрөнүп эмне кылып мурун мисалы опыт сурачу эле, башынан опытың бар, бунун бар, анан жок, анда азыр барсы ушу окудум, ушу 1 ай берсеңер иштеп кетем десең эле сразу эле жумушка чакырышат экен да. Айлык кандай дейт айлыкты? Мага 1 ай испытательный срок 100 000 берем деди, анан кийинки айдан уже 140 000 кылып берем деп обещать этти. Бул тармак сизге кандай жат эмес беле? Кандай жумуш иштегенсиз буга чейин? Кыргызстанда или бияктабы? Жок, бул тармак эми кандай десем, мен иштеген эмесмин, стройкада иштеген эмесмин, жумушчу болуп деле анан инженерный жагында деле иштеген эмесмин да. Эми бирок бир аз мындай кандай десем, бир жашоо турмушта бир аз опыттар бар эле. Кыйынчылыгы жок экен. Ошо автокадты үйрөттүк, анан ошо актыларды, ведомостьтарды үйрөттүк. Ал ошол эле ошо бүт жактагы эле жасап аткан документтер. Автокад деле просто телефон колдонгондо деле эмнерин бассаң, буну анан жанагы фотошопторду жасаганда биягын чийип кыла, ошондой эле экен да автокадында. Эч кыйынчылыгы деле жок экен. Мисалы, могу кнопканы басып берден бияка чийип кой. Просто өзүнүн эле немеси бар экен, бир аз өзгөчөлүгү. Уже кыйын болгон жок, чындачы, негизи эч кыйын болгон жок. Оңой эле болду. Ошо анан биринчиси бизге жакшы неме болду, алдыга мындай кандай десем, возможность ба өскөнгө. Карьерный рост кичине, анан мурункудай физически чуркап иштемейден да кичине жакшы болду. Мындай азыраак кандай десем, жеңилирээк болду, жеңил жумуш болду. Жеңил жумуш болду, таза жумуш болду. Ошол анан алдыга умтулганга жакшы мындай старт болду да, скачок кылсак болот ушул неме менен. Мурунку жумуштарыбыз менен жүрө бермекпиз да, дагы деле ошентип. Аракет кылбай дең, аракет кылбай. Жакшы. Ага, ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, рахмат сизге да. Чындыгында бул курс аябай көңүлү кызыктуу болуп калды, толук маалымат бересиз. Окуу 1 айдан турат дедиңиз. Офлайн, онлайны бар арасында дедиңиз. Кенен сүйлөшөбүз. Негизи бул тармак азыр Кыргызстанда эле эмес, негизи дүйнө жүзүндө популярдуу да, бул инженерлик тармакчы. Чертөз билген болсоң, таза ак көйнөк галстукту кийип алып, ак касканы кийип, мына түрк фирмада, орустар фирмасында жөн жүрөсүң. Сизден окугандар ошол жерде жүрүптүр да? Окуп Кыргызстан негизи баарыбыздын информация угатабыз. Кыргызстан азыр өнүгүүнүн жаңы бир этабына чыкты. Кыргызстан Кудайга шүгүр. Бардык тармактарда өнүгүп атат. Билесиздер, мамлекет өнүккөндө курулуш башталат, курулуш көп болот. Бардык тармактарда жилой тармакта адамдар жер үй менен камсыз болуш үчүн ишканалар, заводдор курулат, фабрикалар курулат, жолдор курулат. Бардык тармактарда бул курулуш негизи ушу курулуш тармагында бул жерде Россияга келгендердин көпчүлүгү эле жөн эле айылдан эле окууну бүтүп келгендер эмес. Көпчүлүгү жакшы жумуштарда, жакшы кесиптерде иштеп келгендер Кыргызстандан. Ошого бирок 5 жыл мурда билебиз, 10 жыл мурда Кыргызстандын айлыктары аябай начар болгон үчүн жашоо шартына байланыштуу көбү келген. Келгенден бери ошол эле кесип, ошол эле жумуштарда такси, повар болуп келгендер көбү мындай өзүнүн сферасына кетпегендер көп да. Сферасына кетпегендер көп. Ошого өзүм да ошол Россияга келгени муктаж болуп калган үчүн келгенбиз. Келип туруп мен буга чейин өзүм ошол курулуш архитектура факультетин аяктап, ал жакта ийгиликти аяктап, ошол жакта мугалимдик кесипте иштеп жүргөм, колледжде сабак берип жүргөнбүз. Жана архитектурада да иштеп жүрдүк. Андан кийин бул жака ошо өзүбүздүн кесибибиз менен келип, анан жумуш алып, ушул кесипте опыт алып, андан кийин өзүбүздүн тааныштарга жардам берип окутуп баштаганбыз. Эми буюрса кадрлар жетишсиз, Россияда деле кадрлар, Кыргызстанда деле жетишсиз. Баарыбыз эми Кудай буюрса Кыргызстанга барыбызга кетүүгө насип кылсын өзүбүздүн мекенибизге. Кыргызстанга кеткенден мурда бул жактан бир Россияда деле мировой уровеньдеги бир мамлекет болгон үчүн
Бул проекттер дагы Россияда мировой уровеньдеги проекттер. Салыштырмалуу. Эгер биз ушул курс тармагында ушул проекттер менен курулуш багытында үйрөнүп кетсек, биз значит Кыргызстанда деле курулуштарды мировой уровеньдеги курулуштарга биз үйрөнүп кеткен болобуз. Жана буюрса Россияда кандай айлык болсо, Кыргызстанда деле айлыктар жакшы болот. Азыр калдык. Ошого ар ким ар кандай себептер менен келет экен окууга. Кимдир бирөө ушу жумуштан чарчагандар келет, ушу жумуштарды кечке иштеп жүрө берем деп, кээ биркилер ошол көптөн бери кызыгып, аракет кылып жашоомду алмаштырам деп жүргөндөр ошого сиздерди буюрса окуума чакырам курсубузга. Курсубуз биринчи поток бүттү. Мен аябай кубанычтамын. Кудайым насип кылып биринчи потокту ийгиликтүү аяктаганына Кудайым насип кылып бүтүрдүк. Жумушка киргизгенди дагы мүмкүнчүлүк берди. Эми буюрса ушул экинчи потокту баштап атабыз. Окуубуз онлайн жана офлайн болот. Алыста жүргөндөр, келе албай жүргөндөр болсо, Москвада эмес, башка шаардарларга онлайн форматта да өтөм, сабактарда. Ошол негизги кыска маалымат. Курс боюнча жумасына 3 жолу болот. Курстун эмне жакшы жагы, студенттер айтып беришти. Жумуштан чыккандын кереги жок. Жумуштан кийин саат ошо 6-тан кийин 7-ден кийин жумуштан чыгып келип окусаңыздар болот. Окуп, андан кийин пока мен жумуш таап берип, точный жумушка кирерде, эски жумушуңардан бошоп, жаңы жумушка өтүп кете бересиздер. Уже башка сферага. Буюрса өзүм окуп бүткөндөн кийин дагы 1 ай поддержка кылып жардам берем, пока ошо иште жакшы алып кетмейинче. Чындап мына сиз менен сүйлөшүп отуруп мындай сүйүнүм да. Сизде ушундай чыган кыргыздын балдары бар. Өзүн эле ойлоп калбастан мекендештерден бир кесипти аркалап калсын, жөн эле өзүнүн кесибинде Кыргызстанда иштеп эмне келип, двордо же бир таксиде же бир жерде бир нерсе болуп иштебесин, көбүрөөк айлык алсын деп өзүнүн курсту даярдап, биринчисини Кудай Тоба менен баштап мына ийгиликтүү аяктадык, көзүм жетти деп сүйлөштүк да агыз менен видеого чейин элечи. Чындыгында ишиңизге ийгилик. Билимдүү жаштар көп аракет кылам дегендер, аракет кылыңыздар. Бул бир жолдон бир жолго көчүү бул чоң маселе, туугандар, чындап жашооң өзгөрөт. Илимге окуйм деп 1-2 кадам басуу бул чоң маселе, чындап. Вообще өзгөрүп кетесиң. Башка адамдар менен жолугасың, башка уровень болот ужечи. Жолугушуң башкача, сүйлөшүң башкача, уважать этип калат. Ошондой экен да. Мен өзүмдө деле ошол нерсени сездим 1-2 жерге барыпчы мына. Мурда доставкада иштегенде, а чё опоздали деп күтүп алат эле да. Азыр барсам, какой-то чудо тартыпсың дейт. О, адамдар сүйүнүптүр, разы болду. Здравствуй деп тосуп алды да, чоңдорчу. Жумуш тартканы барганда, ошондой ойладым. Кичине сөздү туура сүйлөймү, кандай болот да, элим бар экен поддержка кылат. Мына чындап мотивация берилди да ошо нерсе. Аракет кыла жаштар, YouTube болобу, башкасы болобу, мына чындап аракет кыла. Мен чисто душомдон сүйлөп атам. Агайга ыраазычылык билдиребиз. Окуу 1 ай болот деп айтты. Онлайн, офлайн аралап боло берет. Аралыктан окугандарга эми акчасы кичине өзгөрүүлөр болсо керек. Ал жагында мисалы мындай, ал азыр курсубуз 50 миңден болот. 50 миңден. Ал 30 миңге окусу, окууну окутканга 30 миң кетет. Анан жумушка жайгаштыруу 20 миң. Жумушка жайгаштырып, жана ошо 1 ай сопровождениясы менен 1 ай жардам берүүгө. Окууга жумушка киргенден кийин 1 ай сопровождение. 1 ай сопровождение болот. Ошо кошуп эко биригип, ошо 50 миң болот. Сыртта окуп мисалы башка шаардагы бар да, мен мисалы Москвада иштебейм, мисалы Иркутскийде же болбосо башка жакта иштейм. Аларга окутуп коюп, мисалы алар ал жерден өздөрү жумуш таап алса, ошо 30 миң эле болуп калат окусу онлайн. 30 миң деп. Окуп жумушка кирип ошол жакта иштей беришет. Калганын эми сүйлөшүп аласыздар телефондон, келип жолукканда, башка кандай. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, аракет кылыңыздар. Көп возможностьтар болот. Мобайл бирсте башкада чындап. Элдер иштеп атат, реальный болгончо чакыртат. Ал жумук эмес ал. Айттабыз го, жаштар мына 15 жаштагы бала 700 миң таап, бул реальный бар нерсе. Сүйлөп атат видеого деп таптым десе, элдер аферист кой. О, ошо мурдагы бандай аң сезме калып кеткен адамдар жат ошончо. О, балки 10 жыл мурдагы темамен калып кеткен адамдар жаздасыңар да. Жаштар өнүгүп кетти чындап. Айлык алгандар, өскөндөр өсүп кетти. Аракет кылса негизи. О, аракет кылып окуп, ар дайым аракетте турайлык. Бир эле ушул тармакта эмес, башка тармакта деле канал каттала кетиңиздер. Реальный нерселер тартып берем туугандар. Отуруп сүйлөшүп, бардыгын айтып көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен
чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.